Бизнес башта программасы менен Жылдыз Орозматова, саламатсыздарбы? Буга чейинки чыгарылышта вада бергендей эле бүгүн биз автотетиктер бизнеси тууралуу баяндайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул тармакта ишкерликке айланткандардын саны күн санап өсүүдө. Эгер сиз бизнестин ушул түрүн ачууну көздөп турган болсоңуз, бүгүнкү чыгарылышыбызга жакшылап назар салыңыз. Анткени Кыргызстанга канчалык заманбап жаңы машиналар келген сайын, бул чөйрө да күндөн күнгө популярдуу боло берет. Учурда автоунаа тетиктерин алып сатып ишкер деген статуска ээ болгондордун саны арбын. Чындыгында азыр жөө жүргөн кишиге караганда унаа айдагандарды көбүрөөк кезиктиресиң. Демек, унаа көп, автотетикке да суроо талап бар. Башка бизнестерге салыштырмалуу бул багыт сизди көп кыйнабайт. Себеби кайсыл мезгил кандай учур болбосун, баары бир унаа тетиги керек болот. Муну менен кризис, ал тургай сезон тандабаган бизнес экенин айта кетүү зарыл. Жакшы жактарын карап өтсөк, ал бизнестин конкуренттери көбүрөөк болот, бирок ошол менен бирге анын кардарлары көп да. Ошол менен бирге конкуренттен способный болуп бири-бирине жаап кете берет. Жаман жактары дебейм, алсыз жактарын карап өткөн болсок, бул алсыз жактары көбүнчө ал местаны тандаш, место алыш кыйыныраак болот. Себеби бул бизнес менен көпчүлүк алектенген үчүн место маселеси бир аз кыйыныраак болот да бизде. Ошол менен бирге ал тетиктерди алып келиш бир аз кыйыныраак учурашы мүмкүн. Бизнестин түрүн мен 3кө бөлүп кетет элем. Биринчиси бул жөнөкөй эле отуруп автозапчасть саткан базарларда сатып отуруп розница баада, ошондой баада сатса болот. Экинчиси бул логистика. Баягы чет мамлекеттен ал запчастьтарды ташып, оптом ташып, ушул поставщиктерге жеткирип берүү. Андан кийинкиси бул интернет магазин запчастей деп койсо болот. Көпчүлүк бизде азыркы учурда көпчүлүк магазиндер, көпчүлүк авто запчасть саткандар акыркы жылы жаңы автоунааларга запчастьтар кемирээк болот да. Ошол учурларда интернет аркылуу заказ кылып, же болбосо интернет азыр бизге кеңирле тараган, ошол интернет аркылуу заказ берип, ошондой учурда бизге арзаныраак дагы түшөт көпчүлүгүнөчү. Чындап эле азыр кайда барбайлы автоунаанын көптүгүн көрөбүз. Кээ бири аны менен жумушка барып келип гана тим болсо, көпчүлүгү машинаны коммерциялык багытта пайдаланат. Мисалы, такси кылат же ижарага берип коет. Кандай болгон күндө да көздөгөн жерибизге жеткирип жүргөн темир тулпарды жакшылап карап, көзөмөлдөп жүрүү керек. Машина бузулуп калса, башка буюмдардай ыргытып же ордуна тезинен жаңысын сатып алууга баарынын эле чамасы жете бербейт. Андыктан капчыкты жукартып албоо үчүн бузулган жерин дароо устага көрсөтүп, керектүү тетиктерин алууга шашабыз. Кээ бири акчанын көзүн карабай унаа оңдоочу жайларга алып барса, айрымдары өзүнүн короосун деле оңдоп алат. Эгер сиз бир чечимге келип, автомобиль тетигин бизнеске айлантчу болсоңуз, алгач бул жаатты терең изилдеп алыңыз. Каражатыңыз бар, бирок уюштуруучулук жөндөмүңүздү да арттыруу керек болот. Кандай унаа өтүмдүү, кайсыл тетиктерге кардар көп? Айтор бул жагынан да мыкты болуу абзел. Болбосо атаандаштардан артта калышыңыз мүмкүн. Товары көбүрөөк Бишкектен алып келебиз. Бишкектен анан биякта Бишкекте филиалдын жанагыдай фирмалары бар өзүнүн. Ошолор бизге жеткирип берет да, ошолор менен иш кылабыз. Кытайдан ham келет бул товарлар. Кытайда. Эми основной биз азыр Кытайдыки да. Машинаңыз бузулуп, тетик алмаштыруу зарыл болуп калды. А сиз адаттагыдай эле көнгөн дүкөнүңүзгө бардыңыз. Тилекке каршы издеген товарыңыз жок болуп чыкты. Эмне кылуу керек? Албетте буйрутма менен алдырасыз. Интернет дүкөндөрүнөн деле издесе болот. Бирок сиз бир адам менен иштешип көнүп калгансыз да. Жана ал ишеничтүү дагы. Алдыда кардарлар менен тыгыз байланышта болуп, бул чөйрөдөн ордун тапкандар менен тааныштырабыз. Ишкерлер өз билгендерин сиздер менен бөлүшсүн. Дүкөн ачтыңыз, бирок бул чөйрөгө жаңы аралашып, эмнени сатууну билбей жатасыз дейле. Дароо эле чоң товарларга урунбаңыз. Мүмкүн болушунча кичинекей буюм тетиктерди алып келүүгө аракет кылуу керек. Мисалы, машина чырагы, тез бузулуучу тетиктер.
Башка бизнестерде эле жайгашкан ордуда мааниге ээ. Айланадагы атаандаштар эмне сатарын билип алуу зарыл. Балким алардын көбү Япон унааларынын тетиктерин сатат. А сиз башкасына урунуңуз. 50% alıp gidedi. 50%'i de burada serviste kullanamız, yani işletemiz. Бизге товар Турциядан келет. Анын 50% дүкөнүбүздө сатыкка чыгат. Калган жарымын өзүбүздүн сервисте иштеген усталар алып кетип колдонушат. Ош шаарынын өзүндө эле 20га жакын фирмалар менен иштешебиз. Алар бизге буйртма беришсе, керектүү тетиктерди алып келип беребиз. Мындан сырткары, Жалал Абад, Баткен облустарынан да кардарларды көбөйтүп койгонбуз. Ишеничке кирип дайыма иштешкен фирмаларга жеңилдиктерди караганбыз. Мисалы, жарым акчасын төлөп кетишсе, калганын товарды сатып алган соң берип жиберишсе болот. Onlar aylık gelip bize tökediler. Fakat tanımadığımız klientler olduğu zaman işendirirse yani 50%'ini 60%'ini alamız. Kalganın mesela kendisine bir süre veremiz. Бул бизнесте тыкыр көзөмөлгө алчу жагдайлар да бар. Эң биринчи эле авто жаатында профессионал болушуңуз керек экен. Кардарга кандай товар сунуштап сатып жатканыңызды таганыктап алыңыз. Антпесе кандайдыр бир жагымсыз окуя орун алса, унаа тетиги үчүн сизге сөз тийип калышы мүмкүн. Бул бизнести артка тарта турган көрүнүштөрдүн бири. Bizde satıcısı var, ustalığını kılgan da var. Zapçapsımızı almaştıradığan ustalar. Бизде кызматкерлердин басымдуусу өз ишин жакшы билгендер деп айтар элем. Сатуучуларыбызды кылдат тандап алганбыз. Алар ар бир машинанын маркасын, ага кандай тетиктер керек болорун, кемчилдиктерин кардарларыбызга сатуудан алдын айтып беришет. Өзүбүздүн автосервисибиз болгон үчүн көпчүлүгү автотетиктерди бизден алып, ошол эле жерден дароо алмаштырып кетишет. Анткени атайын унаа оңдоочу ustaларды да жумушка алганбыз. Kemçiliklerini bilediler. Maşinenin markasını bilediler. Yani bu satıcılarımız bizim bu işten gelgen, bu işi bilip işlegen satıcılar, profesyonel yani. Баарыбызга белгилүү болгондой эле мында ишкерликти аркалагандар көп. Албетте атаандаштык да жогору. Кантип алардан сурулуп чыгасыз? Болушунча жолдун боюнан орун алыңыз. Шаардын борборуна жакыныраак, унаа токтогонго ыңгайлуу болсо кардарга оң. Анан да өзүңүздү жарнамалай билиңиз. Сайт, гезит аркылуу же кызматыңыз, дарегиңиз жазылган календарь жана сизге алып барчу багыттамаларды жазып илип койсо да болот. Эгер товарыңыз сапаттуу болсо, бара-бара акчасыз эле реклама боло баштайсыз. Разы болгон кардарлар сөзсүз киши ээрчитип келери талашсыз. Атайын рекламага акча коротуп койбуз. Биз аслында ошубуз клиенттер бар. Мисалы бир клиентке, например, соода кылсак, ал өзүнүн тааныш билишин алып келет. Дөкөнгө бир аты болсо, сиз жакшы мамиле кыла турган болсоңуз, например, анан алдагы өзүнүн тааныш билиш достуларга айтат да, мисалы ошо дөкөнгө баргыла, мисалы Авангард болсо Авангардка, Манол болсо Манолго баргыла деп. Ошондой кылып адам менен мамиле да. Mesela diskont kılamız, devamlı bizim mesela devamlı gelen. Башкысы сылык жана так мамиле болушу керек. Келген адамды алдабай жакшы тейлеп жөнөтсөк, кийин да келет. Биз кардарларыбызга атайын арзандатууларды уюштуруп турабыз. Алардын ишеничинен чыкпаш үчүн товарларды эптеп өткөрүп жиберүүдөн качабыз. Алдабай, артыкчылык, кемчиликтерин айтып саткан оң да. Анан да бизде дем алыш деген жок. Кызматкерлерибиз орун алмашып иштей беришет. Şey yok. Выходной kesinlikle yok. Машина бул көпчүлүк унаа ээлеринин экинчи баласы десек да болот. Качан, кайда, кайсыл мезгил болбосун, алар тыкыр көзөмөл менен өзгөчө камкордукту талап кылышат экен. Эске алчудагы кандай жагдайлар бар? Бизнес кеңешчиден угалы. Болгон каражатыма кеңсе аштым. Эми кандай товар алып сатсам, киреше көбүрөөк калат. Сиз жашаган аймактагы унаалардын көбүнчө эмнеси бузулат? Ушул нерсеге маани бериңиз. Мүмкүн жолдору жамандыр. Автотетиктерди кайдан алсам болот? Варианттарын айта кетели. Биринчи ортомчулардан, бул деген алып сатарлар. Экинчи заводдон. Ушул вариант капчыгыңызды көп жукартпайт. Атаандаштарга салыштырмалуу товарларды арзан сатып, киши көбөйтө аламбы? Эгер сиз тетиктерге болгон бааны арзандатсаңыз, конкурент же кардарлар сиздин товарыңыздын сапатынан күмөн санап калышы мүмкүн. Жакшысы орто бааны коюп, бонустуу карталарды уюштуруп койгон дурус. Дүкөн өркүндөтүүнүн дагы бир жолу кеңсенин өздүк сайтын ачып коюңуз. Автотетиктерди жеткирип жана орнотуп берүүнү да эске алыңыз. Чоң кирешенин артында чоң аракет, чоң мээнет жана изденүү турат.
Кардарлардын ар кандай мүнөзүнө чыдап, сынбаган автобизнесмендердин жумуш учурунан кыска көрүнүштү тартуулайбыз. Мен эми машиналардын тетиктерин сатам. Канча кардар келет, эмне буйрутма берет, аны эксперименттен көрөлү. Саламатсызбы? Кайсы машинага? Бар, ооба. Ал машинага запчасти жок эле анда. Сатуучу болуунун да өзүнүн сыры бар экен. Бул багытты семичкедей чаккан, өзүнө албетте өзүнө ишенимдүү, анан да сылык мамиле болушу шарт. Эгер ушул айтылган сапаттар сизде болсо, дүкөнүңүзгө кардар үзүлбөй келиши жана жеңишсиздикке болору талашсыз. Бизнестин бул түрүн баштайм дегендер адегенде патент алыш керек. Патент ыктыярдуу жана милдеттүү болуп бөлүнөт. Суммасы ишкердиктин түрүнө карап 350 сомдон 35 000 сомго чейин жетет. Патентти кантип ачат? Кеңири маалыматты графика түрүндө түшүндүрүп беребиз. Алгач жашаган аймагыңыздагы салык кызматына барасыз. Ал жерден бирдиктүү терезе тейлөө борборун табышыңыз керек. Аларга тиешелүү документтерди тапшырасыз. Ыктыярдуу патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Милдеттүү патент үчүн паспорттун көчүрмөсү, бир дана 3-4 өлчөмдөгү сүрөт, салык төлөгөндүгү тууралуу дүмүрчөк, квитанция, жашаган жериндеги стат комитетте катталгандыгы жөнүндөгү көйлүктүн көчүрмөсү, эгер бар болсо. Лицензиянын көчүрмөсү зарыл болгон учурда. Эгер ушул документтерди алсаңыз, мыйзам чегинде иш жүргүзгөн толук кандуу жеке ишкер болосуз. Автомастерскойлорду мындан ары дагы өнүктүрүшүбүз керек. Эскиби, жаңыбы ар бир автомобиль кандайдыр бир деңгээлде жыл сайын ремонтко муктаж болуп турат. Ошондуктан биз ушу мастерскойлордун шартын, ошол жерде иштеген ошо мастерлердин шартын дагы бир кайра карап чыксак, көпчүлүк убакта булар ушунчалык оор, туура эмес жерлерди иштешет. Санитарлык абалы өтө начар. Ошол балдар көп убакта оорлук болуп да калышат. Мына ушуларды да карап кичине алардын өнүгүүсүнө мамлекет да кичине шарт түзүп берсе, ылайыктуу жерлерди, ылайыктуу мындай бир помещениялерди караштырып, бөлүп берип, анан бизнестин өнүгүүсүнө дагы көз салып турса жакшы эле болот эле. Автомобилисттердин өзүнүн ассоциациясы, өздөрүнүн бир профсоюздары, анан страховой компанияларды дагы көбөйтүш керек. Камсыздандыруу компанияларын көбөйтмөйүнчө, жаңы автомобилдердин санын көбөйтмөйүнчө проблема көбөйө боло берет да. Андыктан ошо жанагы ишкерликти жүргүзүп атканда баардык түрлөрүн бир карап туруп, тегиз системага салып, бул керек экен, бул кереги жок экен, бул көбүрөөк керек экен, бул көбүрөөк мындай нерсеге муктаж экен деген бир мамлекеттик деңгээлде болбосо дагы шаардык деңгээлде бир немелер болуш керек да, проекттер, программалар. Жакшы дүкөнгө ар дайым кардар табылат. Товар сапаттуу, баасы ыңгайлуу болсо, сарсана болбой эле коюңуз. Биздин телетоп сиздердин оңой бизнес ачууңуздарга себепчи болгон болсо, кубанычтабыз. Анткени бул берүүнү бир гана сиз көргөн жоксуз. Эгер кайсы бир бизнестин түрү сиздин да оюңузга келген болсо, сунуштарды Ынтымак Медиа Групптун Facebook'тагы баракчасынан күтөбүз. Аман туруңуздар.